Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү үйрөнө турган грамматика ига грамматикасы болот достор. Бул грамматика затка уланат. Затты билебиз, көзгө ар бир көрүнгөн нерселер зат болуп эсептелинет. Зат корейче мёңса. Сүйлөмдүн темасын көрсөтүү үчүн колдонулат достор. Башкача түшүндүрүп айтканда, бир нерсе сураган учурда бизге керектүү болгон же важный болгон сөзгө уланат достор бул грамматика. Бул грамматика достор затка уланып жаткан кезде аягы үнсүз менен бүтсө и уланат. Эгерде аягы үндүү менен бүтсө га уланат. Бул жакта мисалды карап көрөбүз. Биринчи самушири одимникка, офис каерде деп сурап жатат. Жогимнида, тетиги жерде. Бул жерде сурап жаткан адамга самушил, офис керек болуп жатат. Ошон үчүн бул грамматика уланды достор. Аягы үнсүз менен бүткөндүктөн и уланды. Экинчисин карап көрөбүз. Йогига кисуксаимникка, бул жер общежитиябы? Не кисуксаимнида, оба общежития. Бул жерде аягы үндүү менен бүткөндүктөн га уланды достор. Кийинкисин карап көрөбүз. Жогига шупермаркетимникка, тетиги жер супермаркетпи? Анио пёнижемимнида. Жок, 24 саат иштеген магазин. Бул жерде да аягы үндүү менен бүткөндүктөн га уланды. Ига грамматикасы түшүнүктүү эле болду деп ойлойм достор. Эми диалогту карап көрөбүз. Бул жерде диалогту угуп көрөбүз достор. Кореецтердин аудитория боюнча сүйлөшкөн. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Диалог түшүнүктүү эле болду достор. Эми словарды которобуз. Словар корейче сажон деп айтылат. Словардын темасы жаңсо, место. Биринчиси йоги, бул жер. Жоги, тетиги жер. Гоги, тетиги. Оди, кайер же болбосо каерде. Хвеса, ишкана. Самушил, офис. Хважаңшил, туалет. Шиктаң, ресторан же болбосо кафе. Чип, үй. Кисукса, общежитие. Сетаксо, кир жуучу жай. Мёңшил, чач тарачкана. Шижаң, базар. Маты, маркет же болбосо магазин. Пёнижом, 24 саат иштеген магазин. Шупермаркет, супермаркет. Грамматика түшүнүктүү эле болду достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анен кешипчө, камсамнида.